Алмаз Темирбекович, мына Ноокат районунда таза суу менен канализацияга канча акча каралды эле, ушул боюнча бир айтып коюңузчу кыскача. Бизде таза суу жаңы өтүп атат. Бакылай Казалбекович, ошон үчүн сизге тактап кирип чыкпайбыз өзүбүзгө. Мага өзүмө келсеңиз, ушул боюнча бир макулдаша турган маселелер бар да. Негизинен мыйзамыбыздарды колдойм. Бул суу кодексин буга чейин эле кабыл алыш керек болчу да. Мына эл аралык донорлордон канча акча каражаты бөлүндү сиздерге? Таза сууга же ирригацияга? Ирригацияга. Ирригация бизде азыр акыркы 4-5 жылда абдан активдүү иштеп атабыз. Азия өнүктүрүү банкынан 43 миллион бөлүнгөн, анын 17 миллион бизге бөлүндү, калганы болсо МЧСке техника алып берилген. Биздин дүйнөлүк банк азыр 100 миллион бөлүнүп, азыр жанагы проекттер бүтүп атат ирригацияда. Уже тендерлерге бердик. 52 миллион ирригация, 48 миллион таза сууга. Андан тышкары бизде Исламский банкпен иштеп атабыз. Азыр 4 сусактагычты куруп атабыз. Эмки жылы 3-өн бүтүрөбүз, анан 26-жылы да 4-чүн бүтүрөбүз. Рахмат чоң. Мына Ноокатта Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө жазып алсаңыз, Акбулак деген айылыбыз бар да, ошол жака мына канал тартышыбыз керек. Мына көп жылдан бери суу жетпейт ошол жакачы. Ноокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтү Акбулак деген айылга. Ошого бир ушул донорлордон келген акчага бир жаңы канал тартып берсек жакшы болот деди. Эски канал бар, бирок кичирээк болуп атат, суу жетпей атат деп элдер кайрылып атышат. Негизинен сиздерде баланста канча километр дарыя бар? Бизде ирригацияда жанагы искусственный сооружение деп коет, каналдар эле баланста бар. 6000 километр канал биздин мамлекеттик баланста, 22000 километр жанагы ички чаба каналдар, жанагы биз кабыл алабыз деген айыл өкмөт балансында. Дарыялар да сиздерге карайбы? Дарыялар бизге баланска турбайт, ал естественный сооружениялар баланска бизге коюлбайт. Бирок аны биз азыр мониторинг кылабыз. Бизге өтүп атат. Ар бир дарыяны мониторинг кылабыз. Көлөмүн болсо бизде Кыргыз гидромет жана гидропосттор бар, ошолор өлчөйт. А биз болсо жанагы биздин башкы суу алгычтан баштап биз өлчөйбүз. Рахмат.